Демек, кийин айта кетчү нерсе, мындай промиктерди берип атканда, сиз эгерде өзгөчө айлана чөйрөңүздө жалаң жаш кыздар болсо, анда ойлонуп бериңиз. Белектерди дагы өзү негизинен көпчүлүк продукцияларды белекке берип атканда, жаш кыздарга берип атканда сиз ойлонуп дайым караңыз. Эгерде сиз белек берип аткан кыз апасы же эжеси менен жашаса, ошол апасы менен эжеси менен кандай мамиледе? Алар эгерде апасына эжесине айтса, алардын сөзү өтүмдүүбү, өтүмдүү эмеспи? Кээ бир кыздар апасына эжесине айтпастан уялып айтпай коюшу мүмкүн. Андыктан сиздин белегиңиз жөндөн-жөн полкада, шкафта калар, же болбосо алар колдонуп көрөт, жакшы экен дейт. Бирок апасына же эжесине айтпай коет, андыктан эч ким албай коет алар да. Ал эми кимдир бирөө болсо апасына айтып, сонун экен апа мына көрсөңүз, же апама белек кылды, ушуну проба кылып көрөйлү, мындай кылат экен деп апасына айтып берип, же эжесине айтып берип, анан кийин колдонуп көрүшөт, Ошондой мындай дружный, жакшы мамилеге жакшы үй бүлөлөр болот. Ошол эле учурда уялчак кыздар болот. Ошого караңыз, Эгерде апасы менен сонун мамиле кылып, дароо айта турган болсо апасына, же эжесине, анда берсеңиз болот экен белекти. Демек, кийинки жолу бул пикирлердин лидерлерине белек берүү. Пикирлердин лидерлери деген булар кимдер? Аларга көп адамдар келет, көрөт, көп адамдар кеңештерин угат, айтканын кылып, айтканын жасай баштайт. Булар мисалы үчүн блогерлер болушу мүмкүн, ырчылар болушу мүмкүн, жетекчилерди алардын колунда иштегендер угат. Уюмдардагы лидерлер, ар кандай кичинекей чакан уюмдарда неформальный лидер деп коет. Мына өзү жетекчи эмес, бирок лидер, анын сөзүн көп адам угушат жана сыйлашат. Атактуу адамдар ар кандай. Жана мамиле тааныштары көп адамдар, тааныштары көп, связьдары көп адамдар болот, Ошолорго да белек берсек болот экен. Алар сөзсүз түрдө кызыгып калса, көптөгөн кардарларды алып келиши мүмкүн сизге, көптөгөн адамдарды консультант кылышы мүмкүн. Мына ушул продукция менен иштесең, мына акча тапсаң болот деп. Өзү кызыкпаса, башка бирөө алып келиши мүмкүн. Кийинки адамдар булар чоң коллективде иштегендер, мына банкта иштегендер, ар кандай мамлекеттик кызматта иштегендер, алардын коллективи чоң болот, Андыктан алар же заказ алганы жардам берет, же болбосо өздөрү заказ алып иштей баштайт. Ошондой эле мына швейда администратор болуп иштегендер, же ошол швей бизнесинин ээлери мына. Алардын колунда, ошол колунда иштеген кыздардын айлыгы да колунда, андыктан алар оңой сатып, оңой иштей алышат. Мына эми кийинки бизде айта кетчү нерсе, мына аэропортто иштегендер, паспорт стол, поликлиника, оорукана, больницаларда мына иштеген адамдар, буларды көрүп жүрөсүз дайым. Буларды дагы сиз белек кылсаңыз, сиздин продукцияңыз менен да иштеши мүмкүн. Башка компания менен иштеп атса да сиздин продукцияңызда кызыгып калып иштеши мүмкүн. Сиздин целевая аудитория деп коет. Целевая аудитория деген бул сизге керектүү адамдар, Целевая аудитория. Сизге керектүү адамдар ошол адамдарга тынбай келип турат. Ошол адамдарга да берсеңиз болот. Сиздин целевая аудиторияңыз, биздин целевая аудитория бул кимдер? Булар көбүнчө аялдар, кыз келиндер, кыздар болушу мүмкүн, Ошолор келип турчу уюмдарда иштеген адамдар болушу мүмкүн. Мисалы үчүн баштапкы класстарды окуткан мугалимдер, аларга дайым мамашалар, апалар балдарын жетелеп келишет, баштапкы класстарга. Сулуулук салондору, мына сулуулук салондорунда да кыздар, аялдар тынбай келип турат, ошол жерде иштеген мастерлер да, бул сиз үчүн целевая аудитория болот. Продукты дүкөндөр, буларга адамдар көп келет, анан өзгөчө жакынкы мына үйлөрдүн жанында болгон дүкөндөргө ошол коңшулар, тааныштар көп келишет, тааныш болуп калышат. Ошолорго да сунуш кылсак болот экен, белек берсек болот экен. Аптекаларда иштегендер болушу мүмкүн, мына өзүнүн жеке аптекасы бар, үйлөрдүн жанында жашаган аптекаларда иштегендер да болот. Садиктеги мугалимдер, булар да келип турушат, кружокторду алып барган мугалимдер болушу мүмкүн. Йога мама, мисалы үчүн йога мама алып баргандар болот. Талим алып барган мугалимдер бар, ошолорго да аялдар тынбай келип турат. Окуу борборунда чач, визаж, кулинария жана башка окуткандар, мына кыздар окуучу, окууларды окуткандар болушу мүмкүн. Тилде деле кыздар көп эле болушу мүмкүн. Мына ошого карап тааныштарыңыздын ичинде кимдер бар, ошолорго белек берип турсаңыз болот экен. Эгерде сиз интернет бизнес кылып атсаңыз, YouTube'дан видео тартып атсаңыз, же Instagram'да баракча менен иштеп аткан болсоңуз, анда сиз блогерлер менен да иштесеңиз болот. Мисалы үчүн алар белек берип, алар менен сөз баштап, анан менин дагы страничкамды реклама кылып бересизби деп сурансаңыз болот экен. Алар макул деп реклама кылып берет, эгерде продукцияңыз жаккан болсо. Анан бул сизге мына көптөгөн көрүүчүлөр, көптөгөн подписчиктер жана көптөгөн трафик алып келет, Алардын арасынан статистика иштеп отуруп, мына миңдеген кишилер кирсе, статистика иштеп отуруп, жок дегенде 5-6 же жок дегенде 10 киши сизден кызыгып сурап, кардар боло баштайт. Анан сизди атактуу кылып берет экен, баракчаңызды реклама кылганга жардам этет экен. Мына белекти да ушинтип колдонсоңуз болот экен. Анан сүйлөктөр бар, мына айтып кеттик, тааныштары көп адам менен сүйлөшөт, көп адам менен мамилеси бар, ар кандай компанияларга аралашып турат. Ошондой сүйлөк адамдар менен да ошол ишти жасап көрсөңүз болот экен, белек берип, Эми биз белек берүү кадамдары сүйлөшүп кетели. Мына белек берүү кадамдары, кээ бир адамдарга биз ушул ыкмаларды үйрөтсөк, же ушундай кылса болот десек, жасап көрүшөт, андан кийин эч ким кызыкпады, эмнеге деп айтышат да. Чынында мына бир эрежени эсиңизде болсун, молоток өзү мык какпайт. Мисалы үчүн молотокту сиздин колуңуз карматып койсо, кыз аялдарга сиз туура мыкты жакшы кага албашыңыз мүмкүн. Ал эми устанын колунда ал көптөгөн сонун иштерди жасайт, Мына ошондой эле молоток бул курал болгону. Курал кимдин колунда, ошого карайт. Андыктан биз айткан ыкмалардагы кандай адамдын колунда, кандай колдонот ал, кантип жасап атат, ошого карата болот экен да. Мен продукцияны бүт өзүм колдоном, жакшы билем, билектерди бердим, бирок эч ким сураган жок, кызыккан жок дегендер болот. Мына ошолорго айта кетчү нерсе, молоток сиздин колуңузда өзүнөн өзү эч качан иш кылбайт. Сиз аны жасаган
жаныңызда гана болот экен. Ушул кандай иштерди жасашыңыз керек, ушул боюнча сүйлөшүп кетели. Натыйжа сиздин колуңузда да. Кандай алып кетесиз? Белек бергенден эмне деп сөздү баштайсыз? Кантип сөз кыласыз? Ошого жараша болот экен. Натыйжа кызыкканда ошого жараша болот экен. Мына белек бул сөз башташ үчүн гана повод, себеп экен да. Сөз башташтын жолу экен да. Жана анын продукцияга көңүл бурдуруу боюнча курал экен. Сизден алынса болоруна көңүл бурдуруу экен да. Андыктан бул болгону повод экен. А так биз белек бергенден сөздү баштап, аны кызыктырышыбыз керек экен. Мисалы үчүн, мына экинчи кадам бизде адамды продукция боюнча маекке аралаштырыш керек да. Белекти берип атканда ачып көрөсүзбү? Эгерде туулган күн жана башкада упаковкада болсо, кийип көрөсүзбү, жыттап көрөсүзбү, колдонуп көрөсүзбү? Бул мен берип аткан белек мындай деп эгерде түшүндүрүш керек боло турган белектер болсо түшүндүрүп берет экенбиз. Мына отургуч болсо, мисалы үчүн, же айталы духовка тазалагыч, казан агарткыч болсо, же идиш жуугуч болсо, аларга комментарий бербесек, адамдар алардын айырмасын башында байкабашы да мүмкүн. Андыктан сиз сөз түшүндүрүп кетет экенсиз. Эгерде сиз туулган күндө берип аткан болсоңуз, анда көп түшүндүрбөйсүз. Мен бул белекти ачтырып эле, мен эртең сага телефон чалып түшүндүрүп берем, кайтып колдонуп көрөсүң деп айтат экенбиз. Кийинки жолугушуу же кийинки телефон маектешүүнү сатат экенбиз. Эми сиз бергенде айтат экенсиз, мына мен атайын сизге ылайык деп тандадым эле, сизге приятно болсун деп алдым эле, ошон үчүн ачсаңыз сонун болот эле деп күлүп карап турат экенбиз, ачышын, алышат экенбиз. Мына эмесе ачтырбасаңыз башка жакка коюп коет, ошону унутулат же башка бирөөгө берип коет, ана ал полкада турат, аны кереги жок болуп турат. Андыктан сиз мүмкүн болсо ачтырганга аракет кылышыңыз керек экен, ачып чытатып, кийип көрүп ушундайга. Кимдир бирөө белегиңизди жактырат, кимдир бирөө жактырбайт. Бул башка белек берсеңиз деле ошондой эле болот. Андыктан буга кайгырбайт экенбиз. Жактырбаса сөздү бек теманы жаап коебуз. Жактырган болсо, анда биз дагы кийинки кадамдар боюнча сүйлөшүп кетет экенбиз. Эми мына үчүнчү кадам бул кийинки жолугушууну сатуу. Өзгөчө мына туулган күндө болсо, азыр бул жөндө сүйлөшсөк турган эмес болуп калат. Мен телефондон чалып түшүндүрүп кетем өзүм дейт экенбиз. Эгерде сүйлөшө алсаңыз, бул жакынкы кругтар болсо, сизди уга берсе, анча-мынча 5 мүнөт кыскача бул белек боюнча айтып түшүндүрүп кетет экенсиз да. Ошондо реклама болуп калат экен. Кийинки кадам мына бул, так, азыр көрдүңүзбү, мына ачып көрдүңүзбү белекти, эгер мына кийин чалып атабыз, чалганда кандай экен, туура келдиби, жактыбы, туура таптыңбы вкусуңузду, размериңизди, фабриктен мурун кандайдыр продукцияларды колдонуп көрдүңүз беле, колдонуп көрбөдүңүз беле, каталогу менен тааныштыгыңыз барбы жокпу деп сөздү улантат экенбиз, жана колдонуу боюнча түшүндүрүп кетет экенбиз, эгер түшүндүрө элек болсо. Статистика эсиңизде болсун, мына сиз белек бергенде баары тең эле пайда алып келе бербейт, баары тең эле натыйжа алып келе бербейт сизге. Баары тең эле кардар боло бербейт, баары тең эле өзү кардар болуп калбайт. Баары тең эле партнер боло бербейт экен, консультант боло бербейт экен. Андыктан сиз муну статистика деп кое берет экенсиз. 10 кишиге берсеңиз, 10 кишиден 2-3 сизге натыйжа бериши мүмкүн. Калганы же өмүр бою натыйжа бербейт, же болбосо жарым жылдан берет, сразу бербейт, дароо бербейт экен да. Кимдир бирөө жарым жылдан огонот, кимдир бирөө 1 жылдан огонот. Андыктан буга сиз нормалдуу караңыз. Сиз эгерде 10 кишиге белек берсеңиз, ошонун экөөчө огонсо, мына ошол экөөчөнүн заказдары актап коет. Демек экинчи жолугушуу же экинчи телефон чалуу, маектешүү. Мына ошондо эмне кылат экенбиз? Экинчи жолугушууда биз сатуу, кардар табуу ишин бирөө аркылуу жасоого аракет кылат экенбиз, жана ошого сунуш кылат экенбиз. Ачып көрдүңүз белекти, кандай экен, туура келдиби, жактыбы, вкусуңузду, размериңизди таба алдымбы, таба албадым деп сурайт экенбиз. Эгерде таба албай калсак, сизде замена бар болсо, замена кылып берет экенсиз. Эгерде замена жок болсо, анда кийинкиде дагы ушундай алып замена кылып берейин дейт экенсиз. Жакындардын арасында ушундай адамдар барбы деп сурайт экенбиз, жаккан болсо, мисалы үчүн отургучту берген болсоңуз, мына сиз иштеп аткан жерде коллегаларыңызда кечке отургандар барбы дейт экенбиз. Дегенде албетте бар деп айтат. Анан биз айтат экенбиз, анда мүмкүн болсо ушул жөндө отуруп өзүңүзгө жаккандай кичине ойлоруңузду, пикирлериңизди бөлүшүп кое аласызбы алар менен. Анча-мынча темаларды сүйлөшүп отурганда теманын акырын кошуп дейт экенбиз. Макул айтып көрөйүн дейт, дегенде анан кийин кимдир бирөө сурачу болсо, эки вариантым бар, сунушунчу сурап калса, биринчи вариант мага жөнөтсөңүз болот, экинчи вариант өзүңүз заказ алып иштесеңиз болот деп кыскача айтып берет экенбиз. Мына аны менен сүйлөшүп жетелөө бул сиздин колуңузда да. Кимдир бирөө кардар болот, кимдир бирөө кардар алып келип берет, кимдир бирөө консультант болуп калат, кимдир бирөө партнер болот. Ошон үчүн сиз ушул варианттардын ар бирин кыскача кичинеден түшүндүрүп айтып кетсеңиз туура болот экен, анан бирөөсүн тандап алат экен. Кимдир бирөө мына жарым жылдан 1 жылдан кийин мага алдырып берчи деп айтат, кимдир бирөө сонун турбайбы деп жарым жылдан кийин айтат. Кимдир бирөө 2 айдан айтат. Андыктан сиз бул жерде ошол адамдар менен байланышта болуп турат экенсиз. Бир сунуш бар сизге, эки вариант бар. Кызыксаңыз пайдаланып каласыз, кызыкпасаңыз билип коебуз келечекке деп айтат экенбиз, айта баштайт экенбиз. Сизге адам көп келет экен, и так башкалардан алып жатышат алар ошол нерселерди. Сиз кааласаңыз ар бир заказдан 10% чыгарып берейин, же белек берип турайын кааласаңыз, мага заказ алышып койбойсузбу деп айтат экенбиз.